7 чакырылыштын. Нурланбек Тургунбек уулу 2021-жылы аксы бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаты болуп шайлангандан кийин ошол учурда башкы прокурор кызматын аркалаган Курманкул Зулушевка кат жолдогон. Ал катта Канкор Курманбек Бакиевдин аброюн көтөрүү үчүн чаралар көрүлүшү керектигин айткан. Каттагы текстти сунуштайбыз. Урматтуу Курманкул Токтуралиевич, Жогорку кеңештин башка депутаттары сыяктуу эле 17-чи бир мандаттуу аксы шайлоо округуна шайланган депутат катары Магада Жалал Абад облусунун тургундарынан экс-президент Курманбек Бакиевдин атын калыбына келтирип берүүнү, аны мыйзамдын негизинде реабилитациялоону суранган кайрылуулар көп түшөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жогорку жетекчилиги саясий элитанын макулдашуусуна жана ынтымагына кызыктар. Бирок Бакиевдин дагы эле реабилитацияланбай жаткандыгынын негизги себеби көптөгөн чагымчыл топтордун эмес, өзүнчө бир топтордун колдоосуна ээ болгон адамдык жек көрүүчүлүк. Бакиевдин саясий карьерасынын күтүүсүз аякташы дагы эле анын калка кызматын түшүрбөй жатканын баса белгилегин келет. Анын биздин мекен үчүн жасаган баардык иштери аны көп жагынан өлкөнүн тарыхынын өнүгүшүнө салым кошкон чыныгы патриот катары билебиз. Атажут Кыргызстан фракциясынын атынан жана жеке өзүмдүн атынан төмөндөгүлөргө көмөк көрсөтүүңүздөрдү суранам. Биринчи, министрликтердин жана мамлекеттик ведомстволордун жалпыга жеткиликтүү расмий ресурстарынан Курманбек Бакиев жөнүндө маалыматтарды алып салуу, анын ичинде сот органдарынын сайтынан. Экинчи, маалымат ресурстарында Бакиевдин ар-намысына жана кадыр баркына шек келтирүүчү мүнөздөгү маалыматтардын таркатылышын алып салуу жана бөгөт коюу. Биздин өлкө тарыхта биринчи жолу тынчтыкты жана биримдикти орнотууга жакын болуп турган чагы. Азыркы учурда күчтүү Кыргызстандын өнүгүү жана гүлдөп өсүү жолунда күчтөрдү бириктирүү менен өткөн каталарды жоюу маанилүү. Ачуу тажрыйбадан сабак алып, чексиз күрөш, ички чыр-чатактар алып келген кыйратуучу натыйжаларды унутпашыбыз керек. Урматтоо менен Атажут Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Нурланбек Шакиев. Анан мен Бакиевде ушу дээрлик 3 жылга жакын басма сөз катчысы болуп иштедим. Эсиңиздерге сала кетели. Нурланбек Тургунбек уулу Курманбек Бакиевдин пресс-секретары, кийин анын кеңешчиси да болуп эмгектенген. Курманбек Салиш менен иштеш абдан жеңил болчу. Мен ал кишини абдан сыйлайм, урматтайм. Ал 2017-жылы YouTube каналын негиздеп, ал аркылуу Курманбек Бакиевди аябай таза, эмгекчил айтор аны актап чактаган видео материалды чыгарып кирген.